Assalamu алейкум жигиттер, кандай турасыңар? Алейкум салам. Амалбеке, кош келдиңиз. Жакшы, кандай турасыңар? Мыякта дагы бир иш бар экен. Жакшы турасыңарбы? Мен деген бул жака келген себебим Мирлан менен Сайпидин иним айтты. Биз жаңы компания ачтык, чогуу деди да, совместно деп. Мыякта дагы инилерим бар, адрести берди, атайын келдим. Азыр мен сиздер менен таанышып, анан ушул компания жөнүндө маалымат беребиз. Менин атым Алмаз. Актилек менин атым. Актилек, сиздин атыңыз? Дилзат. Дилзат, Мыякта деген кичүү болсоңор дагы менден кичүү болсоңор керек. Биз сиз деп сүйлөйбүз. Анткени Америкада you деген, вы дегенди түшүндүрөт да. Жакшы, андай эме кылбайлыбы? Силердин офисиңерди бир сыйра көрүп чыгып, анан бир жерге отуруп алып, анан эме кылалы. Жакшы болот, Алмаз байке. Ошо өткөн жылдын ноябрынан баштап ушул офисти кармап, ишти баштадык. Офисибизди көрсөтө кетели, андан кийин биздин кызматтарыбызга өтөлү. Макул, жакшы болот. Биздин кире беришибиз бул жакта ушу келечекте дагы биздин кыргыз тың, акылдуу, англисче билген профессионал кыз балдар отуруп биз менен иштешет. Азырынча ушу Дилзат экөөбүзбүз. Жакшы. Бул жерде биздин жыйындар залыбыз. Ушул жакта биздин кардарлар менен маселелерди талкуулап, жагына алып отуруп ишти кылып атабыз. Бул дагы бир биздин кабинетибиз. Азыр бул жакта Дилзат отурат. Мыякта кардарлар диванга отурушуп, ошо маселелерди талкуулап, көбүнчө сүйлөшүү көп да биздечи. Жакшы. Азыр деген Дилзат инибиз ушул мен кирип келгенде ушул кабинеттен чыктыңар. Азыр мыякта отуруп иштеп аткан турбайсыңарбы? Ушул жакта иштеп атабыз. Келгендерди кабыл алып келсе бул конференция залга киребиз. Ал жактан маселесин талкуулап, бул жакта ишти алып барабыз. Жакшы, мына достор, эчтеке личный нерсе жок. Мыякта деген жумуш жүрүш керек да, чынбы? Албады. Соп-сонун кабинеттер, бул жакта болсо мына адамга эмне керек? Отургуч керек, стол керек, компьютер керек, адамдарды тосуп ала турган жуп-жумшак, өзүңөр катуураак отуруп, мына кардарларды эме жумшагыраак отургузат турсуңар, Анан кээде эл көп келип калса, биякта бүтүп отурганга кичинекей дивандарды койдук. Анан эми бизде убакыт болбой атат кардарларданчы. Бияка бир телевизорлорду илип, бүтүп калган жөн отурбай, ошондой да кылабыз. Жакшы, бул деген айтып кетиш керек экен да. Мындай деген билбейм, Чикагодан көрүлөк, жанагы Байдан деген президенттин эле бир эмеси го, кабыл алуучу бөлмөсү го. Караңыздарчы кандай. Сону мебелдерди коюп, аккуратно сүрөттөрдү илип, өсүмдүктөрдү коюп, абдан сонун экен. Бул жакта эмне? Ушу эмебиз, тамак аш, кофе ичип, анан кээде биздин кардарлар өзүбүз намаз окуп калсак, биякта намаз окусак болот. Жакшы. Анда силер деген обед учурунда эки жака чыкпай эле мыяктан эле көбүнчө ушу тамактанып экенсиңер да? Ушул жерден эле. Мына достор, мыякта условия бар экен да. Килтеген двухкамерный холодильникти коюп, микроволновканы коюп, идиш аяк бүт баары. Анан деген мыякта деген жанында Дуа деген жаңы ачылган ресторан бар экен. Ошол жактан эле айтып койсоңор, мына жакын эле экен. Ашып кетсе бир 30-40 километр окшойт. Мыяктан кээ бир кардарлар убактысы келип калганда намазын мыяктан эле окуп алса болот экен, Анан биягы ажаткана. Мына условия бар экен. Кийимдерди бул жака илип койсо болот экен. Мыякта ажаткана экен. Сонун, абдан сонун. Ушундай квартираң болсо, эмеде Чикагода, Эми өтөлү анда. Жүрүңүздөр анда. Абдан сонун, жаңы таанышып атабыз. Азыр деген бакылдашабыз. Жаңы ачылган компания боюнча. Азыр инилерибиз. Жок, өйдө өтүп кеткиле. Силер наоборот. Силер өйдө өтсөңөр, мен силердин жаныңарга отуруп алып. Эми мына накта керектүү маселелердин баары башталат. Бул эмне компания, кантип мекендештерге кантип жардам бересиңер, баштасаңар болот. Актилек байке айткандай эле 2023-жылдын ушу ноябрь айынан баштап бул жерде иштеп баштады. Өзүңүздөр белгилүү болгондой эле азыр көп мекендештерибиз келип атпайбы азыр. Бул жакка келип, анан көпчүлүгүндө эң эле биринчи маселе ошо миграциондук суроолору көп жаралып атат да. Каяка барам, кантип документтеримди тапшырам, документтери бар болсо деле ошол кайсы жакка алып барып тапшырыш керек. Анан бул жакта дагы мыйзам аябай так, өзүңүздөр билесиздер. Ошо ар бир мыйзам жолу менен туура тапшыруу, кантип ошо мыйзамдуу жолго түшсө болот келген миграциондук суроолор. То есть ушу биздин келген жердештердин баарына кандай гана миграциондук суроолору болсо, азырынча ошол суроолорго жооп беребиз. Биз келечекте Актилек байке дагы азыр айтып берет. Келечекте биз ушу дагы башка кошумча кызматтарды аткарабыз деген пландарыбыз бар да. Макул, жакшы. Алмаз байкем, азыр биздин бияка келип аткандар мигранттар, балким бияка келгенге чейин Кыргызстандан келем деген планы болгон кишилер жакшы изилдеп келип атышат, даярдыгы жакшы болуп атат. Ошого карабастан деле көпчүлүк маселе да ар кандай болуп калат экен да. Тур визасы менен келгендики башкача жол менен кетет экен. Мексикадан келгени сот менен кетет экен. Сот системасында бары бар, жогу бар.
ошол маселе боюнча биз жалпы баягы элге маалымат беребиз да, кандай туура кадамдарды алыш керек, кайсы формалар кандай толтурулуш керек, кандай туура толтурса баягы шансы көбүрөөк болот, кайсы адвокаттар менен иштешсе баягы жыйынтыгы жакшы болуп атат, кайсы адвокаттар менен иштешкен кишине оор болуп атат, кайсы адвокаттардын офисинде баягы орусча кыргызча котормочусу бар жок дегендей да. Ошол көбүнчө азыр биз кылып аткан иштер 589 форма деп коет. Бул баягы Америкадан өкмөттөн баш баанек сураган форма. Ошого азыр көбүнчө кишилер келип атат. Анан кейс деп коюшат, бул эми баягы адамдын арызы да. Көбүнчө эми бизге келгендердин тилекке каршы көпчүлүгү баягы куугунтук болуп келип атышат. Ошолор кагаздарын кандай туура толтурабыз деген жагынан жардам берип атабыз. Биздин тракка чыгып аткан алдардын, байкелердин, эжелердин, инилердин көбүнчөсүнө фирма ачууга туура келет. Биякта көбүнчө фирма менен расчеттор болгондуктан фирма ачуу жагынан жардам беребиз. Ошол эле документтердин котормосу болушу мүмкүн, нотариальный заверениясы болушу мүмкүн. Азыр ошолордон баштадык. Бирок келечекте буюрса биз баягы бир кыргыз мигранты Америкага келгенде баардык маселесин чечип кеткендей бир фирмага айланалы деген чоң ниетибиз, үмүтүбүз бар да. Ошондо келечекте биз машинеге болгон страховкасы болсун, ден соолукка болгон страховкасы болсун, арендага үй алыш керек, жашай турганга сатып алыш керек болот деген маселелерге чейин чыгалы деген чоң үмүтүбүз, ниетибиз бар. Абдан сонун. Ана мен сиздерге бир суроо бергим келип атат. Мен дагы ар дайым видео тартып, түз эфирлерди өткөргөндө мекендештерден абдан көп келген суроо адвокаттар жөнүндө болот да. Силерде деген эмеби? Мындай бир адвокаттар менен договор түзүп койгон, же болбосо силердин тааныш адвокаттарыңар барбы? Мына ишеничтүү. Анткени бул адвокаттарда ар кандай болот атпайбы? Арасында аферист адвокаттар бар, кээ бирлердин акчаларын алып жардам бербегендер бар. Сени деген депортация кылып коем, сени деген нелегал кылып коем деп коркуткан биздин башыбыздан көп өткөн да. Чикагога келген мекендештер силерге ишенип, жана күчтүү адвокаттар менен договор түзүп барбы ошондойлор? Аябай эң маанилүү суроо бердиңиз да. Чындыгында ошондой келет. Адвокат кайсы адвокатка барыш керек? Эң негизги жанагындай көйгөй тил болот атпайбы? Тилдин жоктугунан, маалыматтын жоктугунан кайсы адвокатка барыш керек? Кайсы адвокат менен иштешиш керек? Жана өзүңүз айткандай ар кандай адвокаттар ар кандай бар да. Мен өзүм адвокаттар менен буга чейин иштеп келгем, адвокаттарды билем. Анан азыркы кезде биз Чикагода дагы бир 3 адвокат менен уже сүйлөшүп койдук. Аларга биз барып сунуштап, аларга сөзсүз биз менен барат, ага котормочу керек болбосо ар ким келгенин өзүнөн да биз мүмкүнчүлүк беребиз. Кааласаң биз барып которуп берип жардам беребиз. Өзүңүн котормочуң болсо өзү барат. То есть биз аларга сөзсүз мындай бир мүмкүнчүлүк тандоо беребиз да. Бул адвокат мондай иштейт, бул адвокат тигиндей иштейт. Эң негизги биз алар менен иштешкен тажрыйбабыз бар да. Алар менен иштешкен. Алмаз байке, биякта толуктай кетейин. Дилзат мырза өзү 3 жылдан ашык ушу иммиграция тармагында адвокаттын жардамчысы болуп жана паралегал болуп иштеген да. Аябай чоң тажрыйбасы бар. Аябай чоң тажрыйбасы бар. Анан ошол тажрыйбаны баягы туура нукта ушу биздин мекендештерге пайдалуу бир колдонулу деп ушу фирманы Сайпиди Мирлан болуп чогуу демилгелеп чыктык да. Анан адвокат боюнча абдан туура айтасыз, шылуундар көп. Мисалы бизден келген айрым мекендештер мисалы бирөөнү кагаз толтуруп алып эле, бул адвокат экен деп жүрөт да. Адвокат деген бул лицензиясы болгон, ошол ишти көп жылдан бери кылып жүргөн баягы өзү ишканалар болот да, баягы көптөгөн жардамчысы менен да. Анан анткени мага келип калышат, мисалы байке могу кагазды тапшырдык элек адвокат менен депчи, ал жөн эле баягы кагаз даярдаган киши да. Ошондуктан Дилзат айтканды да кайталап коеюн. Биз азыр 3 адвокат менен жолугуп, сүйлөшүп, бизге жакты. Биз андан көп менен жолуктук. Үчөөнү азыр биз эметип тандап алдык да. Мына ушулар жакшы экен, сапаттуу иш кылат экен депчи. Аларды интернеттен карап баягы өзүбүз башында изилдедик. Анан жаккандарын тандап алып, бирден жолугуп чыктык. Бул жолугушубуз дагы эле уланып атат. Анан жакшы жери мисалы биз Чикагодо эле эмес, биздин офисimiz Чикагодо болуп атпайбы, Иллинойдо. Биз Нью-Йоркто болсо деле, Филадельфияда деле болсо деле, мисалы Дилзат ошол жакта иштеген да. Аяктан да адвокаттар менен баары кызматташып, биздин мекендештерге жакшы сапаттуу адвокаттарды шылуун эмес фирмаларды сунуштаганга даяр болуп атабыз. Жакшы, азаматсыңар. Достор, өзүңүздөр билесиздер да, мен түз эфирлерди өткөрүп жүрөм. Ошондо деген көптөгөн мекендештердин берген суроолору эле адвокатка келип такылат. Биз Чикагога келдик, адвокат таппай атабыз. Тети Калифорниядан бир адвокат чыгып атат, ошону баягы ошол адвокатты нанимать эт, тиги бу деп ошонун
ал деген болбогон окот да. Ал адвокат бул жака келиш үчүн самолетуна төлөп бересиңер, кайра кеткен самолетун төлөп бересиңер. Ал деген бир крутой гостиницага жатат адвокаттарчы, жана 3 звезда, 5 звезда деген, жылдыз деген. Алардын акчасын баарын төлөп бересиңер. Алар деген эң кымбат ресторандардан тамак ичет. Ошентип жөн эле кете бер 4000-5000 долларыңарды жөн эле тап берип койсоңор. Мына бул жакта отурган Илнер менен Сайпидин, Мирландар менен оюбуз бир экен. Мекендештерге жардам беришибиз керек. Мен аябай жыргап калдым. Мен деген көп кишилерге эми суроо жооп бербейм го дейм. Мияка эле жиберип коем да, номерлерин, адресин, ушул видеонун акырына телефонду да жазып коебуз, адрести да жазып коебуз. Мына келесиңер, телефон чаласыңар, аппоинтмент айтасыңар да саат мынчада келе деп. Келесиңер да бүт маселеңер чечилет. Адвокатты да таап берет, консультация да берет. Башында келгенде мекендештер биз деле билген эмеспиз да. Силер деле келгенде башында баягы мигранттар билбейт да, андан кийин көп кыйынчылыктарды көрөбүз. Мына инилерибизге абдан чоң рахмат. Мен деген абдан 100% силерге ишенип атканым, мен деген Сайпиди менен Мирланга ишенем да, 100%. Ошон үчүн деген келдим да. Анан көп кишилер сурай берет, тиги кандай болгонун мен билбейм дейм. Анын үчүн мен көрүшүм керек, сүйлөшүм керек, иш апарып көрүш керек. Анан айталам деп. Силерге абдан чоң рахмат. Дагы кандай иштер болуп атат? Да, эми дагы бир жерде кошуп коеюн деген бир маселе. Анан жана башка штаттардан дагы эгер суроолор болуп калса, кыргызда мекендеште ар кайсы штаттарда суроолор болсо, бизде Нью-Йоркто, Калифорнияда, Флоридада, Пенсильванияда бүт жакта адвокаттар бар. Адвокат маселесине келип такалчу болсо. А башка миграцион вопростор болгон болсо, аларга деле бул жактан туруп деле жардам беребиз. Жардам беребиз. Эми азырынча силер айтпадыңар, жана только миграционный вопросторду карап туралы, мындай башка темалар боюнча биздин убактыбызды алып чалбай тургула. Анан деген силер деген башка эмелерди, иштерди карай баштаганда, биз может дагы бир жолу келип кетебиз, же болбосо мен өзүм деле видео чыгарып койсом болот да. Мына биздин инилерибиз мондай вопросторду карай баштады деп, Азыр эми Алмазбек элдер жакшы түшүнөт, жана башпанек арызы 589, иш уруксат, башпанекти уткандан кийин 485 форма грин картага формалардын көптүгүн биз толтурабыз. Сапаттуу толтурабыз. Дилзат дагы айтылып кое берейин, 3 жылдан ашык адвокаттын жардамчысы болуп иштеген. Мен 1 жылдан ашык ушу досторго жардам берип атып инилерге. Анан ушундай топтолуп калдык да, ушундай насип болуп калды. Анан тажрыйба бизде бар, айта кетчү нерсе. Жакшы. Ошол. Анан кийин бияктан мындай маселе болуп атпайбы Алмазбек? Келишет, бул жактан адвокат бирөөнү тапкан учурда деле, тапты адвокатты, барып сүйлөштү. А бирок деген адвокаттар кандай иштейт экен, биз башыбыздан өтүп көрдүк да. Барасың, бир аябай чоң бир сумманы айтат, анан айлам жок да. Аны бересиң, бирок бергенден кийин ошол жумушуң кандай болуп атат деген маселе бар да. Жумушта иште жылып атабы, кандай жерге келди, эмне болуп атат. Ошону адвокаттардан кайра фидбек кылып барып, сурап, тактап, ошол маалымат алыш жок. Болбосо тыйынын берген, баарын берген, а бирок деген ошол жумушум кандай болуп атат, эмне болуп атат деп ошону төлөп алып иш өздөрү чукап. Силер анын баарын контролдоп бересиз. А биздин биякта ошо максат да ошол болчу да. Кыргыздар бир жерге келсин, мекендештер. Жалаң гана кыргыздар эмес, биз жактан келген мекендештерибиз баарыбыз келет. Ушул жерден болгон суроосуна баарына жообун алат. Жакшы, түшүнүктүү. Анда мындай болду, коркпой эле Чикаго болобу, башка штатка келеби мекендештер азыр биз жазып койгон номерлерге чала берсин. Анан өзүлөрү түшүнөт да, ким менен сүйлөшөт. Ар кандай адвокаттар бар, акчасын алып жардам бербей коет. Анан күчтүү адвокаттар деген определенный убакта өзүлөрү чакырып турат. Анан кээ бирөө чакырбай коет деп. Мен да Инстаграмга 15 минуттан ашык видео кое албайм азыр. Акыркы эме калды. Анда Алмазбек, акыркы маанилүү нерсе, кейс деген нерсе бар да, бул. Америкада сен грин картага башка бир жака тапшырганда, сотко тапшырганда кейс жазышың керек баягы. Сен эмне болдуң, эмне үчүн сага. Ошолорду да жазып бересиң. Ал жагын жаза албайбыз баягы. История жазбайсыңар? История жазбайбыз, бирок ошо история боюнча биз маалымат бересиң. Маалымат беребиз, кандай жазылыш керек. Азыр шылуундар ошол тармакта көп болуп кетти. Акчасын алып, анан такыр болбогон эч нерсеге жарабаган бир нерсени жазып атышат да. Анан биздин адамдар, мекендештер түшүнүш керек. Бул история, ал адамдын тарыхы, анын аңгемеси, баяны, ал өзү катышып, ал баягы аябай сапаттуу жазылыш керек да. Абдан сонун анда эме кылып биз жардам беребиз. Эме кылып анда. Достор, мен Инстаграмга 15 минуттан ашык видео кое албайм. Анда бир 2 серияга бөлөлү. Биринчи серия бүттү, анда кийинки серияга көңүл буруңуздар.